Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 25-июнда баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын бул конвенцияга кошулганынын 25 жылдыгына арналган улуттук форумда президент Сооронбай Жээнбеков балдардын ар бири дене боюнун, акыл эсинен, руханий, адеп ахлактык жана социалдык өнүгүүсү үчүн зарыл жашоо деңгээлине укуктуу экендигин айтып, бактылуу бала бактылуу үй бүлөдө гана өсөт деп баса белгиледи. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Конвенцияда белгилеген баланын укугу, анын толук жана гармониялуу өнүгүүсүн эң мыкты камсыз кылуу принциптери биздин коомдун тарыхый кыртышына туура келип, Кыргыз Республикасы тарабынан толугу менен колдоо тапкан. Биз илгертен эле балага карата болгон баалуулуктарды аздектеген коом болуп келгенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөн. Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурда көрсөткүчтөрү дагы жаман эмес деп кошумчалады президент өз сөзүндө. Ала Мүдүн суусуна агып кеткен 16 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Эскерте кетсек, кыз 23-июнда Чүй облусунун эс алуу жайларынын биринде классташтары менен барган. Ал өзүн өзү сүрөткө тартуу үчүн Арашан дарыясынын жээгине барып сууга агып кеткен. Анын сөөгүн куткаруучулар 2 күндөн кийин табышты. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар даярдалганын маалымат кызматы кабарлады. Башкы прокуратуранын экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча корутундусу даяр болду. Бул тууралуу бүгүн 25-июнда Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Талант Мамытов билдирди. Башкы прокуратуранын корутундусу депутаттык комиссияга келип түштү. Корутунду бүгүн комитетте каралышы мүмкүн. Эскерте кетсек, 20-июнда Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча Жогорку кеңеш токтом долбоорун кабыл алып, башкы прокуратурага жиберген. Анда каттоодон 105 депутат өтүп, анын 100 макул, 5 каршы деген добуш беришкен. Жогорку кеңештин атайын депутаттык комиссиясы 13-июнда түзүлгөн. 17-июнда аталган комиссиянын биринчи отуруму болуп, Атамбаевге 9 оор айып тагышкан. Ал эми 18-июнда өткөн отурумда 9 айып 6га түшүрүлгөн. Бүгүн 25-июнда Бишкек Торгар Тунаа жолуна коюлган коопсуз шаардын камерасын белгисиз адамдар аткылап кетишти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Бул боюнча Ала Мүдүн райондук милицияга камеранын талкалангандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери камераны кимдир бирөө курал менен аткылап кетишкенин аныкташкан. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмышта жасаган адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Айта кетсек, буга чейин ушундай эле окуя Кемин районундагы Бишкек Торгар Тунаа жолунда катталган. Бүгүн 25-июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясынын алкагында кол коюлган келишимдерди ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында кол коюлган келишимдер аткарылууда экенин өкмөт башчы билдирди. Стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы горизонттору темасындагы 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясын өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча жалпы суммасы 6 миллиард 134 миллион 860 миң АКШ долларлык 53 макулдашуу, меморандум жана соода келишимдерине кол коюлган. Өкмөт башчы айткандай, келишимдерди толук кандуу аткарууга жооптууларды аныктап чыгуу керек. Ошондой эле эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын ортосунда толук көлөмдүү жана сапаттуу кызматташууну камсыздаган иштин так механизмдерин иштеп чыгуу зарыл. Бүгүн 25-июнда Дүйшеев Карыбек Арстанбекович Конституциялык палатанын жаңы судьясы болуп жамаатка тааныштырылды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы маалымдады. Судьяны президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев тааныштырды. Ал ушул жылдын 20-июнунда Жогорку кеңеш тарабынан тандалган. Ал эми Дүйшеевдин талапкерлигине 85 депутат макул, 15 эле күлө каршы деп добуш берген. Анын талапкерлиги президент тараптан сунушталган. Бүгүн 25-июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясынын алкагында кол коюлган келишимдерди ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрдү.
Кеңешмеде Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында кол коюлган келишимдер аткарылууда экенин өкмөт башчы билдирди. Стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы горизонттору темасындагы 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясын өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча жалпы суммасы 6 миллиард 134 миллион 860 миң АКШ долларлык 53 макулдашуу меморандум жана соода келишимдерине кол коюлган. Өкмөт башчы айткандай, келишимдерди толук кандуу аткарууга жооптууларды аныктап чыгуу керек. Ошондой эле эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын ортосунда толук көлөмдүү жана сапаттуу кызматташууну камсыздаган иштин так механизмдерин иштеп чыгуу зарыл. Бул KG сайтында жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.